Асыл Кадыржан, сиздин маалыматыңызды уктук. Негизинен биз бул конвенцияга кошулуштун максаты эмне? Бизге, биздин мамлекет үчүн кандай пайда алып келет? Жана ошондой эле бул конвенцияга канча мамлекет мүчө? Рахмат сурооңуздарга. Азыркы күнү 143 мамлекет ядролук жана кырдаал учурунда жардам берүүдө мүчө. 134 жанагы маалымат берүү боюнча, ыкчам маалымат берүү боюнча конвенцияга мүчө. Бизге кайсыл тараптар ыңгайлуу болот? Кандай пайда берет биздин мамлекет үчүн? Мен айтып кеткендей, маалымат берүү бул эң негизги болуп, бул калктын коопсуздугу, бул чет өлкөлөрдөгү ядролук авариялар жөнүндө оперативдүү маалымат алабыз. Анан ушундай кырсыктар болуп кетиши мүмкүн болсо, анда жардам алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. МАГАТЭ тарабынан жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге каржы көрсөтүлөт да алар тараптан. Рахмат, Асыл Кадыржан, бул конвенцияга мүчө болуш үчүн биз кандайдыр бир взнос төлөйбүзбү? Биз МАГАТЭге жыл сайын взнос төлөп турабыз. Быйыл 25-жылы 11.600 евро төлөгөнбүз. Ушул эки конвенцияга мүчө болсок, эч кандай взностор төлөнбөйт. Ошо МАГАТЭнин взносуна кете берет да. Рахмат, бул эми ядролук авария же болбосо радиациялык авариялык кырдаал учурунда аткаруу бийлигинин кандайдыр бир иш мерчеми же болбосо пландары барбы калкты сактоо максатында? Аталган авариянын мисалы кесепетин жок кылуу боюнча биргелешкен бир иш мерчем эгер болгон болсо, канча жылда бир ол аткаруу тарабынан бир практикалар же болбосо окуулар өтүп турат? Рахмат, азыркы күнү ошол эки конвенцияга эң негизги аткаруучулар болуп, бул биздин жаратылыш ресурстары министрлиги болот жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бизде пландар түзүлөт, буюрса пландар түзүлөт, бирок азыркы күнү жергиликтүү бийликтер менен деле иш алып барылып жатат, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан. Жана биз тарабынан дагы иштер жүрүлүп жатат. Асыл Кадыржан, бул эми негизи Кудай сактасын андай нерседен. Бирок эми бизде атомдук станциялар жок болгону менен, бирок өнөр жай, ар тармактуу коркунучтар бар да. Ошого ар бир аткаруу бийлиги, ошол укук коргоо органдары, өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте бат-бат ушундай окууларды өткөрүп турушубуз керек. Себеби биз эми кечээ жакында эле мына ковид пандемиясын көрдүк да. Ал деле ушунун бир формасы. Кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн даяр эместигибизди байкадык. Ошону кайрадан ошондой кырдаал жаралбастыгын алдын алуу максатында сиздер дагы бир сунуштарды берип, тегерек столдорду өткөзүп, аталган органдар, аталган министрликтер менен биргеликте алдын ала иштерди жүргүзсөңүздөр. Эми сиз айтып аткандай жергиликтүү бийликтегилер туура алар эми өздөрүнүн деңгээлинде гана өткөрүшү мүмкүн. Ал эми сиздер азыркы мына конвенциянын негизинде ошол дүйнөлүк практиканы колдонуп, ошол жерде эми сиздер кайсы бир деңгээлде семинарларга катышып турсаңыздар керек. Ошол ал жактан алган практиканы жердеги жергиликтүү бийликтегилер менен биргеликте иш алып барсаңыздар жакшы болот да, негизичи. Бул чоң көйгөй, буга эми көңүл сыртында калтырганга болбойт. Ошондуктан кандай гана маселе болбосун, алдын ала даяр болушубуз керек да биз. Калкты сактоо максатында. Эми андай нерседен Кудай сактасын, бирок даяр болушубуз керек. Рахмат.